Жаңы салык кодекси боюнча да патент боюнча Ишкерлердин үнүн угуп, аларга так маалымат берүүгө багытталган жолугушуу Тавас шаарында болду. Ага облус аймагындагы ишкерлер катышты. Жолугушуу экономика жана коммерция министрлиги, мамлекеттик салык кызматы жана ЖИА бизнес ассоциациясынын демилгеси менен ишке ашты. Маалыматтык жолугушуу салык кодексине кирген жаңы өзгөртүүлөрдү так жеткирүү болуп саналат. Азыр салык мыйзамында бир топ өзгөрүүлөр болду. Ошондой эле ККМ колдонуу, отчетторду тапшыруу, электрондук склад, ошол суроолорго ишкерлерге мындай маалымат берүү да, алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Азыр өзүңүздөр билесиздер, патент системасы ушул июнь айына чейин бүгүнкү күндө иштеп атат. Эртең июнь айынан уже бул өз күчүн жоготот. Бул ошого баягы ишкерлерди алдын ала түшүндүрүү иштери десек болот да. Ошол ишкерлердин сунуш пикирлерин эске алып, дагы бир кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө багытталат. Жыйында ишкерлердин суроолоруна министрликтерден келген адистер жооп беришти. Жергиликтүү соодагерлерди азыркы салык төлөмдөрү кызыктырды. Алар ККМден көрө патент менен иштеген ыңгайлуу болуп жатканын айтышты. Ушу жеке ишкерлерге могу жарым жылга чейин дагы мүмкүнчүлүк берди да. 15 миңге чейин эч ким деле андай ККМ чек баспайт, менин эсебим менен, менин түшүнүгүм менен да. Мисал катары айтып кетсек, андан көрөк баягы эле патентный система кылып кичи жеке ишкердеги базарда отурган ишкерлерди наоборот налогко ошондо жакшы пайда түшөбү дейм да, салык кызмат, салыккачы. Салык саясаттын максаты салыкты сиздерде болгон карапайым элден эмес, үй бүлөсүн баккан ишкерлерден эмес, жаңы бизнес ачып аткан ишкерлерден эмес, ири бизнестерден салыкты өндүрүп, тескеринче сиздерге орто жана чакан ишмердиликке жеңилдиктерди бергенге. Ишкердикти колдоо максатында мамлекет тараптан дагы бир жеңилдик түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койгон. Мораторий бизнес чөйрөнү өнүктүрүүгө, инвестициялык климатты жакшыртууга багытталды. Ишкерлерге мамлекеттик органдар негизсиз жана ашыкча кийлигише албайт. Бул боюнча прокуратура кызматкерлери билдиришти. 1 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Талас облусу боюнча эле облустук прокуратура тарабынан 47 жеке ишкерге карата текшерүүлөр чакыртып алынган. Бул 45 салык органы, 1 укук коргоо органдары, 1 прокуратура орган тарабынан катталган текшерүүлөр чакыртып алынып, ал ишкерлерге карата текшерүүлөр жүргүзүлбөйт да уже. Иш-чарага 170тен ашык ишкер катышып, суроолоруна так жооп алышты. Ошондой эле сунуш бергенге да жетишти. 3 саат аралыгында прокуратура, салык кызматы, ЖИА бизнес ассоциациясынын, экономика жана коммерция министрлигинин кызматкерлери ишкерлерге акысыз кеңештерди беришти. Мындай балдар келип, түшүндүрүп иш кылып кеткенин зыяны жок. Эмне дейт? Диалог дейт. Муну диалогдун эч зыяны жок. Мына биз эртең туура мезгилде түшүп менен кыжылдашып жерде, кыжылдашып чабышып нерде тапырап жүргөнүн кереги бар. Кичине көз ачылганын зыяны жок. Текшерүүнүн да качып кереги жок. Таза болсоң мүнөзүңөр өлө. Анткени алар келип такташып кетип калган кемчиликтерди оңдоп койгонго менен кийинки жылга уже коркпой каласың. Көз ачат. Алар да жакшы текшерүү. Билбеген жериңди билгизет. Бизнести агартуу кербени деп аталган мындай жолугушуу өлкөнүн 7 областында тең уланып, ишкерлерди кызыктырган маалыматтар берилүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.